Социалдык тармактарда республикалык СПИД борборунда тартылган аял кишинин кезекке байланыштуу чыр чыгарып жаткан видеосу тарады. Күйлөрдүн айтымында окуя бүгүн эртең менен болгон. Саат 6-дан бери кезекте турган адамдарга карабастан аял мени биринчи киргизгиле деп талап коюп жаңжал чыгарган. Видео кадрлардан аялдын кыйкырып башкалар менен кайым айтышып жатканы байкалат. Окуяга байланыштуу расмий тараптар азырынча комментарий бере элек. Колдонуучулар мындай жүрүм-турумду кескин сынга алып, тартипти сактоо органдарынын чара көрүшүн талап кылышууда. Баткенттер жек көрөм мен. Ачыгын айтайын, бетиге баткенттер жек көрөм мен. Баткенттерден ушунайсыңар, кончинисиңар. Бүт баткенттерден ушунайсыңар, кончинисиңар да конч. Бүгүн кечке күнгө жүрүп бир аз күйүп, жүдөп турам, бирок видео жаздырыш керек болуп калды. Бул бала эми сөзсүз камалат. Жок дене бир 3 статья коюлат дагы 10 жылдын тегерегинде статья илинет. Аймактар аралык кастыкты жайылтуу, же болбосо дагы бир статья табылат дагычы бугачы. Азыр мындай болуп калды да. Бул бала мисалы өзүнүн оюн айттым деп мындай мыйзам бузуп алганын, чоң бир кылмыш жасап койгонун билбей, ошого мээзи жетпей, бирок сүйлөп алды да. Бирок сүйлөдүңбү? Ооздон чыккан сөзгө азыр жооп бере турган заманда эгер мээң жетпесе, мыйзам бузуп аткан, кайсы сөзүм мыйзам бузуп калышы мүмкүн, кайсы сөзүм өзүмө кайра каршы иштеп калышы мүмкүн дегенге мээ жетпесечи, азыр телефонго такыр жолош керек эмес. Азыр кыйын достор. Ооздон чыккан ар бир сөзгө жооп бересиң. Бизде мыйзам иштеп баштады, иштеп жатат. Кылмыш кылгандар жазаланып атат да. Биз ошолорду көрүп, мындай же болбосо китеп окушубуз керек. Же китеп окугандан жалкоолонсок, анда такыр телефонго жакын болбой эле кош керек да. Эми байкуш бала эртең апасы чыгат, же атасы ыйлап чыгат. Өзү кечирим сурайт, бирок иш аткарылып калды, жоопкерчиликке тартылыш керек болот да. Кыйын да. Эми бул азыр мисалы ушинтип баткендиктерди жаман көрсө, сен баткендиктерге кичине да зыян келтире албайсың. Жаман көргөнүң менен. Же баткендиктерге бир кичинекей да пайда келтире албайсың да. Бирок сөздү сүйлөп койдуң, жоопкерчилик тартылыш керек. Бул тартылат, сөзсүз камалат. Эми достор, этият бололу. Анан телефонго арыз блогерлер көйүп кетти. Телефонго арман досторуңарга айткыла, этият болгула деш керек. Мээң жетпесе, телефонго жакындабай деш керек. Кыргыз элим буйруса аракет кылалы. Эми арабызда бар экен да мындайларчы, кой аксагы менен жүз деп коет. Мындай нерселерге көп деле алаксыз маани бере бербей, бирок ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды элдин ынтымагына, биримдигине, жаштардын билимине, туура жашоо образына